Өткөндө күз сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кечиримдүүлүгү, өзүнүн заты, өзү үчүн канчалык кыйынчылык болбосун ыза жеткирбесин, бирөөнөн өч алган эмес. Барын кечирген. Бирок Алла Тааланын өкүмүндө жок. Алланын өкүмүндө жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ухуд согушунда тиштери талкаланып кетти го. Пешенесинен башынан кан чыгып кетти го. Өч алды го. Жок. Хандак аңгазуу газатында асыр намазы каза болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга: "Я Алла, алардын үйлөрүн, кабырларын от менен толтургун" деген тескери дуа кылды го. Аны бул Алла Тааланын бул өкүмү бул. Алланын өкүмү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кабада намаз окуп атканда Абу Жахилдер, Утба, Убай ибн Халаф булардын бардыгы келип, Ибн Муайд алар келип атып, "Не кылды пайгамбарыбызды маскаралап шылдыңдап? Мына кем мойнуна барып төөнү чегисиң ғой. Пайгамбарыбыз не деп дуа кылды?" "Я Алла, мыналардын бардыгын жекеден жок кылгын" dedi. Бадырда бардыгы. Пайгамбарыбыз бирөөнү өзүнүн жеке үчүн, өзүнүн кандай десем, өзүнүн негизги кызыкчыл максаты үчүн, эч капачылыгы үчүн, өзүнүн капачылыгы үчүн өч алган эмес. Ыза бергенде да, жамандык жеткиргенде да барын кечирип турган. Алланын өкүмүнө келгенде бул уже бөлөк. Бүгүн күз сабак гадабуху саллаллаху алейхи ва саллям лиллахи таала ва шиддатуху ли амриллахи таала. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ачуусу. Ачуусу келеби беле? Келет эле. Инсан да. Инсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам баласына, периштелерден, жиндерден, шайтандан, башка макулуктардан эмес, адам баласына. Адам баласы болгондон кийин инсандык кажеттери болот. Ооруйт, кыжалат болот, курсак ачат, ачууланат, күлөт, сүйүнөт, уктайт, ажатканага барат, үйлөнөт, жана башка инсандын кажеттери бар, зарылчылыктары бар. Адам баласына байланышкан. Бардыгында пайгамбарыбызда бар. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ачуусу, кубанычы бөлөк болчу. Пайгамбарыбыз Алла эмнеден ачууланса, ошого ачууланат эле. Алла эмнеден ыраазы болсо, ошого ыраазы болот эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ачуусу ушул. Кана хулуқуху ал-Кур'ан. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ани Карим. Кур'ани Карим. Мааниси кандай? Алла эмнеден ыраазы болсо, ошого ыраазы болот эле. Алла эмнеден наразы болсо, ошого наразы болот эле. Алла эмнеге Алла Таалам ыраазы болуп сүйүнсө, кубанычта, ошого кубанычта болот эле. Эмнеге ачууланса, пайгамбар ошого ачууланат эле. Тирмизиде риваят келет. Хинд ибн Аби Хала дан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямны сыпаттап айтып берип атат: "Ла тугдибуху дунья ва ма кана лаха." Дүние пайгамбарыбызды ачуулантыра алган эмес. Ачуулантыра албайт дагы. Дүниеде мисалы кичине курсак ачка болуп, ооруп, кыйнап калып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды бул нерселер бизди дүние ачуулантырып аткандай, кыжалат кылып аткандай, андай дүние пайгамбарыбызды ачуулантыра албайт. Фаида ту'аррида лил хак, эгерде Алла Тааланын акыйкатына маселе келе турган болсо, динине тиешелүү, лам я'риф ахад, аны бирөө да тааныбай калат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла ягдаб ли нафсихи, өзү үчүн эч качан ачууланган эмес, ва ла янтасиру лаха, өзгөрүп кетти. Минал гадаб, ачуулангандан. Сумма танавала ситр фахатакаху, аны алды дагы айырып салды. Калат Айшене өзү айтат. Ва кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Пайгамбарыбыз мындай деди: "Мин ашаддин наси адабан йомал кияма алладина юсаввирунаху хадихи сувар." Кыямат күнү эң катуу азапка кириптер болгондор ушу сүрөт тарткандар деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккенин жеңүүсүндө Кабага келгенде, Кабанын тегерегинде бут сөнөкөттөр бар эле, Кабанын ичинде дагы бар эле, Кабанын ичине киргенде Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбардын да сүрөттөрү бар эле. Аларды алдыртты. Hazreti Umar da aytты, al dedi. Umar razıyallahu барын тазалап өчүрүп чыкты. Алып чыкты бардын. Мурунку диндерде уруксат эле.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям себеп мурунку пайгамбарлардын мөөнөтү чектелген эле да. Алардын аймагы чектелген эле. Мөөнөтү тек чектелген эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылыгы бүткүл дүйнө, мөөнөтү кыямат күнгө чейин. Өзгөчөлүгү. Эми кыямат күнгө чейин канча кылым, доор, үммөт келет, барып ушуларга адам сыйынып калбасын. Ушуларга таазим этип калбасын деп өзгөчө сүрөттөргө, сүлөкөттөрдөй мамиле болгон. Жөнөкөй эмес. Демек, ширкке алып бара турган, ширкке жолдой турган ар бир нерсенин түп тамырын узактан эле кескен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям булардын бардыгын бул болбойт, бул кайсы пайгамбар эмнени сүйлөсө вахийни сүйлөгөн. Зарылчылыктын учурунда макул, зарылчылыктын учурунда паспортко, документтерге, тияка бияка шариаты бар уруксат берет. Өзгөчө кол менен таткандар, өзгөчө таш оюп, ошолордун бар неме кылгандар жөө таксыр иншалла булардан. Айкелдерди, сүрөттөрдөн биздин ислам динибизде бул болбойт. Динибизде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ачуусу мусулмандарды жиркентүү, аларды кууп, аларды качыруу, ушундай амалды кылгандан пайгамбарыбыздын ачуусу келген экен. Пайгамбарыбыз эмне нерсеге ачуусу келген? Сабак ушул тууралуу. Сахih Бухариде, Сахih Муслимде келет. Абу Мас'уд радıyallahu anhuдан риваят айтат: "Ата раджулун набийя саллаллаху алейхи ва саллям фақала я Расулаллах, инни ла атааххар ан салатин гадат мин ажли фулан, мимма ютилу бина, аютилу сарабина." Bir kişi geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Ya Resulallah, men Bağdat namazga geçip gelen. Niye? Falanca imam var, oşonun sebebine. Niye? Ya al öte uzun okuydu ekan da. Uzun okup namazı uzartıp birinci, ikinci rekette uzartıp kıynap yutilu salatu bina bizge uzartıp okuydu ayavay. Kale Abu Mas'ud aytti: "Fema ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qad ashadda gadaban fi maw'udatin minhu yawma idin." Abu Mas'ud radıyallahu anh aytat: "Peygamberimizin anday açılanganın görgön emesmin" deydi. Oşol günü uşunday nasihat aytuudan anday açılanganın görgön emesmin deydi. Faqala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Ya eyyuhan nas, ey adamlar, inne minkum munaffirin." Sizlerden arаңардан musulmanlardan cemaatın kuuy turgan, kaçıra turganlar var eken. Fa ayyukum ma salla bin nas falyatejawwaz. Gimiyer adamlarga namaz okup berip imamçılıkla turgan bolsoңор, anda falyukhaffif, namazды kıskarak okugula. Жеңилирээк окугула. Fa inna fihim al-marid wal-kabir wa dal-haja. Эмне үчүн? Аны анткени жамааттын арасында алсыздар бар, ооруlar var. Кары картайгандар бар, кажеттүүлөр бар. Бирөө кажети бар кайга? Азыр бирөө тойго барыш керек эле, бирөө жаназага барыш керек эле, бирөө сапарга чыгыш керек эле, бирөөгө жолугушуп, бирөө жумушка барыш керек эле. Сиз бул жактан узартып салдыңыз. Ал жумушуна кечигип атат, самолетуна кечигип атат, жаназасына кечигип атат, бирөө ооруп аткан ага кечигип атат, бирөөгө убада бергенде ага кечигип атат. Бирөө даратын ага чейин көпкө чейин кармай албайт. Бирөө көпкө чейин мындай давлениясы бар, анчага чейин тура албайт. Демек, субханалла, кандай деген укмуш, хидаят, динибиздин жеңилдигин караңыз. Ошон үчүн жамаатка да карап, анан окуйт десере, тез эле тоокчу кандай алда болбойт э. Орточо, бирок өтө uzun эмес, пайгамбарыбыз айтат, мына жеңилирээк өзүнүн немеси менен окуш керек. Жалгыз окуганыңызда нафил окуйсузбу, сүннөт окуйсузбу? 2 saat окуңуз. 2 saat окуңуз. Ушундай машаалла окуялар болгон. Биздин машаалла бир каракелерибиз, ой, эми кичинекей мезгилинде да Багдатта деп туруп ушу берип окуган экен. Аркасында тургандар күн чыгып кетиптир да. Өз айтып өзү күлөт эле. Ошосунда иншалла неме кылыш керек экен. Билбесикте билесиз экен мен мыяктан алып. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитте какырыкты көргөндө аябай ачууланган эле. Ал убактарда эми мындай жөн эле жер эле болот эле да. Жыгач, же болбосо мындай пол, же мындай жай намаздар, андай эмес эле да.
Ошон үчүн кандай болбосун ушул жерде алымдар айтышат, мечитти таза кармоо өтө улуу ибадат. Мечиттин ар бир нерсесин таза кармаш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу ошол мечитти какыртып аябай ачууланган, бул дагы мына